Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, hurmatly musulman bir tuğandar. Sözdün kıskası, men sizlerge bir hadisти aytıp keteyin degenim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şul mazmunda hadisi var. Mazlum adamdın duası menen Allah'tın ortasında hiç kanday tosuk, hiç kanday perda bolboyt. Mындayча aytkanda mazlum adam, bekerden beker zulüm görüp atkan adam, Allah Taala kolun götörüp, "Ya Rabbi, maga zulüm kılıp atkan adamlarga özüň bir жазасын бергин дей турган боло турган болсо эгер, ал сөзсүз кабыл болот. Эгер чындыгында ал зулум көрүп аткан болсо. Мен бул сөздү эмнеге айтып жатам? Бүгүнкү күндө мугалимдер тарабынан алсыз болгон, бечара болгон бир кыздарга жолугу себеп аларга зулумдук кылып атат. Ошо эжекелер, ошо маңкурт мугалимдер, директорлор баш болуп, райондор. Мен ошолорго айта кетерим. Мазлум адамдын дуасынан корккула. Эгер ошол кыздар Аллахтан силердин зыяныңарга дуа кыла турган болсо, сиздерди Аллахтын астында эч ким бир жамандыктан тоса албайт. Силердин ээлеп турган ордуңар дагы, эч ким мамлекет дагы, өзүңөр мыйзам деп айткан мыйзамыңар дагы Аллахтын алдында силерди азаптан тоса албайт. Ошондуктан урматтуу мугалимдер, эми силерге урматтуу кайрылуу керекпи жок билбедим. Мугалимдер, короче, акыретиңерди ойлогула, Кудайдан корккула. Азыр вактылуу жашоодо эч кандай бир зыян көрбөй жашооңар мүмкүн. Өлгүнчө кыйналып өтүп кетишиңер деле мүмкүн. Аллах Таала өзү билет. Калса бул дүйнөдө деле азап бериши мүмкүн. Бирок акыретте тоба кылбай кетсеңер, ушул ишиңерден токтобосоңор, азап көрөрүңөр накты болуп турат. Биизнилlah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.